Бишкекте опузалап пара талап кылуу менен жерге суу көзөмөл кызматынын Чүй Бишкек региондор аралык башкармалыгынын жетекчилик курамындагы кызматкерлери кармалды. 10 августта Ички иштер министрлигинин тергөө кызматына жаран кайрылып, Айыл чарба министрлигине караштуу жер жана суу көзөмөлү боюнча кызматынын жетекчилигине, ошондой эле жерге суу көзөмөл кызматынын Чүй Бишкек региондор аралык башкармалыгынын башчысы көп өлчөмдөгү айып салам деп коркутуп, үркүтүү жана опузалоо жолу менен маселени оң жагынан чечүү үчүн акча талап кылып жаткандыгын айтып кайрылган. 11 август күнү Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын 3 башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан ыкчам тергөө иш-чараларынын жүрүшүндө Разаков, Киев көчөлөрүнүн кесилишинен 4000 АКШ доллары өлчөмүндө акча каражаты алынып жаткан жеринен Чүй Бишкек региондор аралык жер суу көзөмөл кызматынын башкармалыгынын башчысы, аталган министрликтин жер суу көзөмөл кызматынын Чүй Бишкек региондор аралык башкармалыгынын бөлүм башчысы кармалышкан. Учурда тергөө уланып, бул кылмышка тиешеси бар башка адамдар боюнча ыкчам тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө.